Assalamu алейкум урматтуу замандаштар, ассаламу алейкум достор. Мына экеби шайлоонун шарапаты, кыскасы элдин көйгөйүн айта турган дагы бир учур келип калды окшойт. Баягы сөз багып жүргөн адам сөздүн акысын берип коюш керек дегендей, биздин эми ишибиз ошол экен. Кээ бирлер айтат экен, эми бул саясатчы болбогондон кийин борончу жөн эле койбойбу деп, анткени себеби мен айтып аткан кайсы бир партия жөнүндө элди кантип алдап атканын ачыктап кое турган болсом, ошонун баягы мындайча айтканда фанатына жакпай калган болсо, ал жаман сөздөрдүн баарын комментарий аркылуу жазып, кыскасы менин өзүмдүн жеке турмуш маслыгынга чейин барып аткан адамдар бар. Урматтуу мына ошол фанаттар, сиздерге айтып коеюн. Бул жерде жалпы кыргыз элинин келечеги жөнүндө, биздин балдарыбыздын келечеги жөнүндө гана сөз болуш керек. Ал эми сен жакшы көргөн, сен сыйлаган, сен фанат кылып сезип алган адамың эгерде элге кыянатчылык кылып аткан болсо, демек аны биз сиз кандай деп айтсаңыз дагы биз айтып турушубуз керек. Манка элге бучук башкарма дегендей, мынакей азыр чимкириктерден кутулабыз. Ошон үчүн манка болбой чимкирип чыдайлы деп мен өткөндө дагы айттым. Кандай жол менен болсо да айтышка аракет кылып атабыз, балким өз унутчаак болот экенбиз. Пенде кече күнкү пандемия учурунда кыйналганыбыздын баары эстен чыгып кетти. Биз бир айдын ичинде ушул 5-6 баласы бар, 10 чакты баласы бар адамдар дагы бар. Кыйналып, ошол карантин болуп үйдө жатканда ошо нанга тыйын таппай жалдырап, мен бир досум, Эркин деген досумдун мына ушул бир ай бою берген жардамын таркатып жүрүп мен көрдүм, канча деген адамдар аябай кыйналышты, дарыга жетпей, ошо үйүндө продуктага жетпей аткан учур. Ошол кезде ушундай кыйналып аткан учурда бир да колун сунбай, кайдыгерлик, ташпоорлук, мерездик менен жакшынакай кылып 200 миңден аша акчасын алып туруп, азыркы эле сиздердин алдыңыздарга барып, сулуу сөздөрдү сүйлөп, жомокторду айтып аткан эле өзүңүздөрдүн жердешиңиздер, уулуңуздар, өзүбүз шайлап, өзүбүз мына 30 жылдан бери ушулар бизди багат дегендер ташпоорлук менен таштап кеткени эсибизден чыгып калдыбы? Ушундай экенбиз. Ошол кезде эле азыркыдай мына азыр укмуш болуп атат го. Тим эле ар бир көчөдө майрам. Эми канчага чейин болор экен? Эми дагы бир 10 күн калды окшойт, 15 күн. 15 күн дагы бир жомокторду угуп, кыялданып, ар бир көчөгө тим эле баннерлердин баары тагылып, кооз болуп, сулуу болуп, светтер күйүп, 15 күндөн кийин баарын ошол светтер өчүп, арыгың ошол бойдон эле чабылбай, баягы кооз сулуу сөздөр, баннерлердин баары эртең аласыңар дагы аны тиги чөпкө жабасыңар, же малдын алдына саласыңар. Кыскасы, бул бир айлык гана бир алдоо жашоосунда жүрүп аткандай, бир шайтандын бир жолу менен иш кылып аткан сыяктуу. 1000 сом акча берсе, ошону сүйүнүп, жүгүрүп барып алып атабыз. Кече эле гепарин деген дарыны 3000-4000 сомго сатып алып атпадык беле. Бүгүн добушубузду 1000 сом, 2000 сомго кайра сатып атабыз. Кызык, унутуп калдыкпы? Кече күнкү башыбыздан өткөн кыйын күндөр эсибизден чыгып кетти. Ушунчалык өзүнүн элин, өзүнүн бир туугандар, биз ошо жердеш, биздин бала, биздин уул деп аябай колдоп аны тимен алып келип, мына ойлонуп көрсөң кызык эле экенбиз. Ар бирибиз өзүбүздүн райондон, өзүбүздүн областтан ушул жигит же ушул уул бизди алдайт деп өзүбүз тандап алып келип берип койгон сыяктуубуз да. Ошол жомокторго кайра эле ишенип атабыз. Кече элдин баары кыйналып ооруп атканда, өлүм менен өмүрдүн ортосунда турганда ушул уул кыздарыңыздар кайда кетти? Кана азыркы деген бир партиянын биринчи ондугу 500 миң доллардан, $500 миллион акча берет экен. Ошондо 10 кандидаттын акчасы 5 миллион экен. Азыр деген 17ге жакын партия кетип атат. Ошондо 17 болбосо да 10 партиясы 5 миллиондон кече пандемия учурунда алып барып дары-дармектерди, жетишпеген нерселердин баарын алып берип туруп койсо, бүгүн биз унчукпай эле сүйүнүп барып шайлап койбойт белек. Кана ошол. Демек, кимдин жакшы, досуңдун жакшы жаман экени кыйынчылыкта билинет дегендей. Кана ошол эки тиги достор гана дебедим, ошол гана кандидаттар гана ошол акчаларды чачпайт беле, жок, андай эмес. $500 миллион акчасын берип туруп бийликке бараткан адам ал эмне кылат? Ал сенден 2 эсе, 3 эсе кайра акчасын кайра артка чыгарып алат да.
Демек өзүңдүн уул кыздарыңа сүйүнүп кубаттап кол чаап, артисттерди быйылкы эмеге шайлоого эмне кошпойбуз деп закон чыгар десе, көрсө өздөрү артист болуп бүтпөдү беле. Даяр артисттер болуп калыптыр да. Азыр барып алып туруп сүйлөп аткан, берип аткан убадаларын көрүп алып, жакаңды карманасың. Мен эмнеге бул сөздөрдү айтып атам? Мен азыркы бараткан уул кыздарыбыз эмне кантип, кандай жол менен алдап баратканын сиздерге бир жөнөкөй тил менен түшүндүргөнгө аракет кылып көрөйүн. Балким бир пайдасы тийип калар. Кантип алдап атышат? Мына элестетип көрүңүздөр. Менин Рахман Разыков деген агайым бар, куудул сатирик. Ал 5 группа түзгөн. 5 тапан, 5 илик, 5 айры, 5 каман, 5 кемпир деген мисалы. 5 группасын түзүп туруп, ошону Кыргызстан боюнча кыдыртып концерт койдурганы жөнөттү деп коюңуздар. Алар баардык жерге концерт коюп жүрүшөт. Ар кай жерде бирөөлөр 5 илигине жакшы көрүшөт, бирөө 5 тапанын жакшы көрүшөт. Ушуларды партия катары элестетип койсоңуздар болот да. Азыр бирөөнү эл көбүрөөк колдойт, бирөөнү азыраак колдойт дегендейчи. Ошолордун арасынан бир экөө оппозиция деп коюңуз. Бирок бир эле Рахмандын эле группасы, баягы бешөөч. Ошонун арасынан бирөөсү аябай оппозиция болуп көрүнүп, бул ушундай түзүлгөн да. Барып концерттерин коюп, алар акча чогултуп келсе, бул партиялар добушун топтоп келип дегендей, алар топтолуп Кыргызстан боюнча кыдырып келишет дагы, анан спорт сарайга кирип алып, анан чогулуп алып концерт коет. Ошо сыяктуу эле азыр чачырап шайлоодо жүргөн партиялардын баары биригип келип, анан ак үйгө киргизип беребиз. Анан жанагы Рахман агайдын мисалы спорт сарайга киргенде жанагы 5 группа бирөөсү бийликтин ролун ойнойт, бирөөсү оппозициянын ролун ойнойт дагы, элге концерт коюп берип атпайбызбы? Ошо сыяктуу эле булар дагы эки жакта топтолуп келип ак үйдүн ичине киргизип бергенден кийин ошо сыяктуу эле концерт коюп келатышат го 30 жылдан бери. Жана спорт сарайдын ичине киргенден кийин 5 группа Рахман агайдын эле жазган сценарийи менен эле ойнойт. Түшүндүңүздөр да? Бирөөсү бийликтин ролун, бирөө оппозициянын ролун отпайбы? Ошо сыяктуу эле Рахман эле жазган сценарийди ойнойт. Ошол сыяктуу булар деле эртеңки күнү сен мен жаман көрүнүп, бирибиз аялыбыз бул партияга, өзүң тиги партияга, балаң тиги партияга жүгүрүп жүрүп, ошолорду эң негизгиси шайлап алып келип ак үйдүн ичине киргизип берип атпайбызбы? Ошон үчүн бул азыркы бараткан партиялардын дагы бир 2-3 эле лагерге бөлүндү. Мына 5 партияны бирөө каржылап атат, анын өзүнүн оппозициясы бар. Дагы бир 5 партияны бирөөнүн батасы менен кетип атат. Анын да бир өзүнчө оппозициясы бар, эл көзүнө. Эмнеге өзү акча жумшап, ичине өзүнө карата оппозиция кылып, өзүн жамандатып коюп, анан кийин көчөдө кыйкырып коюп жүрсө, ой, ууруну кармагыла деп коюп, уурунун акчасы менен бараткан жасалма оппозициялар бар. Таң каласың, жакаңды кармайсың сүйлөп аткандарын көрүп. Коррупционерлерди жоёбуз дегендердин баары коррупциянын жардамы менен баратат. Эми көпчүлүк ойлошу мүмкүн да, кызык. Эмнеге өзү акча төлөп, анан өзүн өзү жаман көрсөтүп атышы мүмкүн деп. Бул деген мындай жолучу. Ал жерге баягы 5 партия сен жөнүндө эмне деп айтат, кандай деп айтат, кызыгы жок. Эң негизгиси бийликке салбайм деген эл оппозицияга салат добушун, муну жакшы көрөм, бул экен жакшы экен деп бояка салат. Кыскасы биз баарыбыз биригип келип шайлоону өткөрүп туруп, эң негизгиси ошол 10 партияны алып кирип эмеге ак үйгө киргизип беришибиз керек. Болду. Негизи анын башында 2-3 эле киши турат. Болду. Ак үйдүн ичине киргенден кийин баягылардын эле айтканын эле кылат. Ошолордун бас деген кнопкасын басат. Эң маанилүү учурга келгенде, мына кече күндө эле шайлоодо ушул кезге чейин азыркы мактанып жомок айтып аткандар, премьер-министрдин пандемия учурундагы акчаны каяка короттуң эле, сени бирис укмуш кылабыз, сени минтебиз деп аткандар кыйкырып, тим эле элдин атынан кыйкырып атпады беле. Анан унчукпай эле аягында кайра сиз сонун экенсиз, сиз укмуш иштейт экенсиз деп туруп кнопканы басып беришпеди. Эсиңиздерден чыгып кетти. Бул жөн эле эл үчүн концерт болуп атпайбы? Жана Рахман агайдын группасы сыяктуу элечи. Муну Рахман агай 30 жылдан бери эле булар ушинтип келатат деген жол менен тамашаны аркылуу деле түшүндүрүп келатат го. Жок, аны жөнөкөй калк түшүнбөйт экен. Эң негизгиси азыр бизди бөлүп, жарып, чурулдатып койду. Биз эмне болсо дагы барып туруп, кыскасы шайлоону өткөрүп, ар кимес ушул кыйратат деп алып барып беребиз. Алып барып бергенден кийин алар эч нерсени кыйратпайт.
Анткени ал 2-3 эле башында турган кишинин эле сөзүн угуп, ошолордон эле бата, ошолордон акча алып эле кетип атат бир туугандарым. Ал элдин башын айландырыш үчүн ар бир ошол бир кишиникинин 5 партияга акчасын берип аткан болсо, ошол 5 партиянын алдыңкы 10-20га чейинки адамдары 5 партияга бөлүп койгон. Ал бир эле кишинин адамдары. Эртеңки күнү барып устукан бөлүшкөндө, бул партияга бул жерди, бул партияга биякты, тиякты деп туруп, ошол 7-8 партияга жиликтеп, баягы бийликти бөлүп алышат. Бөлүп алганда эмне кылышат? Өзүнүн адамдар отурат дагы, мына сиздерге азыр берип аткан миллиондоп сиздерге да берген жок, бизге да берген жок. Аны өздөрү үчүн реклама кылыш үчүн жанагындай рекламаларды укмуш бир пайдасы жок, өздөрүн көрсөтүш үчүн жасаган рекламаларга кеткен акчасын эмне кылат? Эртең кайра ошол бийликке отурган адамдар аркылуу өздөрүнө топтойт. Кайра биздин 5 жыл жон терибизден сыгып, ыйлатып туруп акырындан ала берет. Анан биз кыйналып, ой деп митингге чыгып, бакыр өкүрүп, мына бул туура эмес кылып атат десе, баягы концертти булар кайра коет, 30 жылдан бери келаткан концерт. Кантип коет? Баягы өздөрү эле койгон да баягы кишилерди. Ошолорду ортого алып чыгып коет дагы, биздин көзүбүзчө аларды урушуп акмак экенсиң деп туруп, аны бияка жыл деп туруп өзүн бияктагы адам алып келип кайра коюп коет. Биз болсо, мына Азамат экен, өзгөчө жанагы кыйын сүйлөйт экен жигит, жанагы кыз кыйын экен деп коебуз. Ал кыз өзүнүн гана кызыкчылык үчүн кыйын сүйлөп, өзүнүн гана популисттик менен гана өзүн реклама кылып атканы болбосо, чоң нерсени чечпейт. Анткени чоң нерсени чечиш үчүн башында 3-4 чоң кишиден уруксат алыш керек. Аларсыз эч нерсе кыла албайт мынакей. Ушуну бир ойлонуп көрбөйлү, эске алып көрбөйлү. Кандай дештер? Жасалма оппозиция өздөрүн даярдалган адамдары менен даярдап элдин башын айландырып атат бул шайлоодо. Негизи эле буга чейин ошентип келген. Менин билишимче бир эле оппозиция бар. Аны өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ушул кезге чейин өзүнүн позициясын жоготпогон, эч кимге кошулбаган, эч кимге тайманбаган, эл тараптан сүйлөп келе жаткан элдик деген бир гана оппозиция бар. Өзүнүн бүтүндүгүн жоготпой келатат, аны жакшы билесиздер. Калгандарынын баарын эртең шайлоо болгондон кийин өзүңүздөр шайлап, аз урушуп, талашып, үй бүлө ажырашып отуруп шайлап бересиңер. Андан кийин анан тигил жерге кирип алгандан кийин дагы жанагыреки биз сахнага чыгып алып, бирибиз бийлик, бирибиз оппозициянын ролун ойногондой болуп, булар ошентип ролду ойноп, дагы биздин 5 жылга чейин анан азыр жанагы алдыда турган 10 кишилерди коюп аркасында чимкириктер жашынып келе атпайбы? Алдыдагы 10 кишилерге бийликтерден, арга жерден бийлик министерство тияк-бияктарга бийликтерди берет дагы, алар жылдырып туруп, анан аркасынан кийин карасаң эле баягы эле 70-80 чимкирип отурган болот, бир туугандарым. Ушундай жашоо. Азыр болсо мен бир таң калганым, кече пандемия учурунда 1000 сомго ун менен нан, чай алып алып деле жашадык элек го. Ушул бир айдын ичинде бир 2000 сом албай чыдап турсак деп ушул ай өтөт эле го. Келечегибиз үчүн, тагдырыбыз үчүн. Же ушул айда бериле турган 2000 сомго эмне шайтан кулакка урап ушул 5 жылга жетет деп атабы? Же болбосо ошол уул кыздар шайтандын жолун ишин кылып ушул өзүнүн бир туугандарын 2000 сомго сатып алып, шылдыңдап атабы? Мен 2000 сомду ыргытып коюп 5 жыл жашай бер деп, ошону сүйүнүп алып, мына менин өзүмдүн жердешим, өзүм балам, өзүм уулум берди деп коюп сүйүнүп жүрөбүзбү? Ошол 2000 сомго добушуңду сатып бердиңби? Эртеңки күнү ушул балдар келген балдар туура эмес иш кылып аткан болсо, анан мындай болду эле, анан тигиндей болду эле деп маңкаланбайлы. Себеби ошол маңка чимкири көзүбүздөн чыгып атат. Эртең добушуңду сатып ийгенден кийин аларды андай мындай деп айтканга акың жок. Анткени сен бүгүн добушуңду сатып ийдиң, паспортуңду алып барып бердиң, добушуңду 1000 сомго, 2000 сомго сатып ийдиң, болду. Муну мындай элестетип көрчү. Сени минип жүргөн эшегиңди бирөөгө сатып ийсең, ал сатып алган адам эшекке семент жүктөйбү, таш жүктөйбү, тиги араба сүйрөтөбү, ал өзүнүн иши. Же ал ошол эшекке таш жүктөп атып ичинен ойлонобу, могу мурдагы ээси жаман көрүп калбасын, ушу ташты азыраак жүктөйүнчү дейби. Анын кандай, сенин кандай ишиң бар дейт, мен сатып алгам дейт. Ансагандай сен 5 жылдык дагы келечегиңди дагы мына буга чейин эле сатып бердиң. Мына шайлоо болгончокто эле сатып ийдиң, бир туугандар. Мунун эмне эме кылам, жакшылап ойлонуп туруп, ушул чындап эл тараптан болуп келаткан партияларды шайлагыла.
айла жактан айтып атам, керек болсо өзүңүздөр байкап аткан чыгарсыздар, ушул коррупционерлерден арыла албай, президент дагы ушу коррупционерлер кылып аткан иштерди тиле албай, ушу телевизордон президент сүйлөп атканда эле өзүңөр байкап калдыңар, президент дагы өзү оппозицияга өтүп кетти окшойбу дейм да. Келиңиздер бир ойлонуп көрбөйлүбү? Кандай десиздер? Жакшылап ойлонуп көрөйлүчү. Ушул 2000 сом тагдырыбызды өзгөртүп ийе турган болсо, анда 2000 сом алалы. Жок, 2000 сом албай туруп, бир ай чыдап коюп, балдарыбыздын келечегин ойлойлу десек, анда жакшылап ойлонолу.